Бир нече күн мурун жаңылыктарда көрсөтүп жатышты, бир чоң киши өспүрүм баланы урду деп. Ал урган себеби буга чейин ошол өспүрүм бала ал кишинин баласын уруп койду имиш. Бул окуядан кийин ал кишиге кылмыш иши козголуп, бейбаштык беренеси коюлду. Мен ал кишини актабайм. Болгону айткым келет, менин оюмча бул жерде бейбаштык беренеси эмес, ден соолукка залал келтирүү беренеси менен иш козголушу керек болчу. Неге дегенде бейбаштык беренеси менен ден соолукка залал келтирүү беренесинин айырмалары бар. Бейбаштык беренеси боюнча кандайдыр бир өзгөчө себептер деле кереги жок. Ал бейбаштык кылган киши коомчулукка каршы, коомчулук тартипке каршы иш аракеттерди кылат. Ден соолукка залал келтирүү беренеси боюнча келтирилген залалга жараша кандайдыр бир буга чейин себептер алып келинген болуш керек. Мисалы, бул окуя боюнча бул өспүрүм бала буга чейин ошол кишинин баласын уруп, анан ошол киши кайра буларга келип териштиргени. Анан ошол себептен тигил өспүрүм баланын ден соолугуна залал келтирди. Демек буга чейин кандайдыр бир себептер болду. Жөн эле көчөдөн кетип баратып аны урган жок, себеп бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерден бейбаштык беренеси эмес, ден соолукка залал келтирүү беренеси коюлуш керек.